Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, сиз Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасын көрүп жатасыз. Акыркы учурда ушул балдар арасында үрөй учурган окуялар байма-бай катталып жатат. Анын бирине токтоло турган болсок, 18-июнда Бишкек шаарында 1-класстагы окуучуну 5 жана 9-класстагы окуучулар зордуктап койгон деген маалымат тарады. Ага карата кылмыш иши козголуп, 9-класстын окуучусу кармалды. Ушул эле күнү ошол Балыкчы шаарында дагы 13 жаштагы бала асынып алган абалда табылды деген маалымат тарады. Бирок окуя 16 мартта катталганы менен милиция 17-июнда кылмыш ишин козгоду. Мындай окуялар ошол коомдо чоң көйгөйгө айланды. Андыктан биз бул теманы кантип ушул көйгөйдөн арылабыз жана кандай жол менен чыксак болот? Ушул теманы биз психолог менен атайын талкуулоону чечтик. Анда биздин суроолорго жооп берүү үчүн балдар жана ата-энелер боюнча иш алып барып жүргөн психолог Чолпон Жээнбекова келген. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроо, ушул азыркы учурда жогоруда айтып өткөндөй эле аябагындай балдар арасында мындай үрөй учурган окуялар көп катталып жатат. Анан негизи эле буга эмне себеп болуп атат? Балдар мындай кароосуз калып жатабы? Саламатсыздарбы? Чакырганыңыздарга чоң рахмат эфирге. Мындай окуялар көп катталып жатканына балдарга көңүл бурулбай атабы дегенде эми сиз менен биз кичинекей кезибизде бизге деле көңүл бурулган эмес да, ата-энебиз биз деле карап эле отуруп эчтеке тирлик кылбай бизди тарбиялоо менен алектенишкен эмес. Алардын да өздөрүнүн тиричилиги болгон, башка нерсеси болгон, бирок параллельно биз бизди биз менен тең адамдар эле тарбиялап кеткен да. Эми азыр балдарга албетте ата-эненин тарбиясы сөзсүз түрдө керек, бирок балдардын баягы психологияда жаш курагы менен категориясы бөлүнөт да. Мисалы үчүн төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин бала энесинен таасир алат, тарбия алат дейт. Анан 3 жаштан 7 жашка чейин бул атасынан таалим, тарбия алат, а 7 жаштан баштап уже бул мектепке баргандан кийин коомдон, аны коом классташтары, коло коңшулары, чогуу ойногон балдар тарбиялап коет дейт да. Бул жерде балдардын негизи эле балдарга тиешелүү көйгөйлөр бир нерседен чыгып атат дегенден алысмын. Бунун себептери көп. Мисалы үчүн телефон эле күнөөлүү же ата-эне карабай атат, же болбосо коом ушундай болуп атат дегенден алысмын. Бунун тамырында аябай көп мындай тамырлары бар да, причина деп коет го, ошондойлор көп. Бизде Советтер Союзу таркагандан кийин баягы бейөкмөт буюмдар келип, өздөрүнүн дарактарын тигип кеткен. Ошол тигилген дарактардын мөмөлөрү эми келип атат да, бизге эми тиеп атат. Анан балдардын мындай кадамдарга барышынын бирден бир себеби баягы бири-бирин бычактап койгону, өзүнө өзү жеңил эле кол салып койгон. Бул суицидке баруу, адам өзүнө өзү кол салуу дагы оңой эмес да. Мисалы жандын чыгып кетиши дагы оңой эмес, өлүмгө баруу дагы оңой эмес. Бул эки багытта болушу мүмкүн. Биринчисинен баягы тиран деп коет. Эми тиран деген современ заманбап термин болуп калды го, баарыңыздар түшүнсөңүздөр керек. Тиран ата-эне, тиран тайэже, тиран тайэке болушу мүмкүн. Мисалы тайэже тайкелердин колунда калып калса, же ата-эне чоң апалардын колунда калып калган болсо, аларда дайыма ошолорго басмырлоо жасала берген болсо, бала кадимкидей өлүмгө даярданат. Бул деген бир жумада, бир айда келбейт, ал 6 айлап, 1 жылдап, 2 жылдап суицидке даярданат да. Кичинекей бала деле, чоң адам деле эгерде өзүнө кол салса, ал ошого даярданат. Ал эми жанагы жеңил формада туруп эле, кеч эле жашынакай күлүп жүрбөдү эле, буну эч ким деле кыйнаган эмес. Мисалы, кээ бир ата-энелер айтат да, биз буну түмөн эле алаканыбызга салып карачыбыз. Кээ бир жана отличница кыздар өздөрүнө өздөрү кол салып койгон учурлар болот. Бул кайсыл жактан келип чыгат дегенде, бул ошол телефондогу баягы PUBG, Free Fire деген оюндар бар. Ошол оюндарда ал жерде адам өлтүрөт. Мисалы үчүн адам өлтүргөндө жөн эле барып бир жолу атып коюп, бир жолу өлтүрбөйт. Бир өлтүргөндө булар 20 жолу атат да. Мисалы, бир ошо виртуалдык оюнда барып аркасынан кууп барып өлтүргөндө аны аябай катуу өлтүрүп, ошондон рахат алат. Дофамин алышат, жакшы бир мындай ичинен гормондор чыгат, ошондон жанагы балдар өзүнүн мындай рахат алат да. Ошол сезимдин негизинде дагы барып өзүнө өзү кол салышы мүмкүн. Анан эми биз өткөндө ошол эмеге пенсияга чыккан ошол бир агай менен сүйлөштүк. Ал өмүр бою балдар менен иштептир да, ички иштер министрлигинде өмүр бою балдар менен иштеген экен. Анан ошол 2005-2010 жылга чейин кичинекей баланы зордуктап коюптур, кичинекей балдар бири-бирине кол салыптыр деген нерсе факты дегеле болгон эмес дейт да. 2010дон баштап анан кийин болуп баштады, бирок акыркы мына 3-4 жылда ушул агрессивно көбөйдү дейт да. То есть мурда болгон факты кыз кишиге кол салышкан дейт да. Эми 3 жаштагы, 5-10 жаштагы кызды зордуктап коюптур деген нерсени көрчүк дейт. Бирок эркекти эркек зордуктап коюптур деген факты анчайын катталган эмес. Ал акыркы ушул 2010 жылга чейин болгон жок. Андан кийин акырын бирок агрессивно мына 3-4 жылдан бери көбөйдү
көбөйдү. Бул дагы ошол бейөкмөт уюмдарынын, үчүнчү күчтөрдүн именно биздин балдарга тийгизген таасири, биздин балдарга баягындай бир туура эмес бир мындай пропагандасынын негизинде келип чыгып атат деп атат да. Эми биз баягы англисче чыккан нерсени англисче түшүнбөйт экенбиз да, бирок англисче деле жанагы чыгып балдарыбызга бир туура эмес нерсесин берип коюшу мүмкүн экен. Ар кандай роликтер менен бериши мүмкүн экен, ошол таттуулар менен берип коюшу мүмкүн экен. Ошол балдардын психикасын буза турган көп нерсе бар. Бул тамак аш менен деле келет экен. Биз ойлойт экенбиз, видеодон көрүп алып эле бала таасир алат деп. Жок, таттуулардан деле келип чыгат, психологиясы бузулат экен, тамак ашынан деле бузулат экен. Ошонун негизинде айлана тегеребиздин баардыгы эле биздин ден соолугубузга каршы, биздин психикабызга каршы иштеп атат. Азыркы ушул балдардын мисалы ошол жолдон кайтаруучу мисалы сиздерге атайын ата энелердин кайрылгандары барбы? Биз бул психология багытында иштегенибизге 4-5 жыл кетип атат. Биз эң баштаганда, жаңы баштаганда биз мугалимдерди окутканда психолог деген адисти биздин эл кабыл албайт болчу. Психолог десе эмне псих болуп калыптырбыз дечи, намыстанчы, особенно мугалимдер намыстанчы да. Мен ушундай күндөрүм болгон, мен эжекелерге лекция өтүп берип атып, бирок көзүмөн жаш агычы да. Эжекелер отурат, мен лекция өтүп атам, бирок көзүмөн жаш аккан күндөр болгон. Бирок азыр биз ушу психология илимин киргиздик. Психолог деген адамды, кесипти, адисти элдер кабыл алып баштады. Бизге кайрылат, бизде Билгирим деген академия бар. Биздин академияда 30 миңден ашык ата энени окутканбыз, 5 миңге жакын студенттерибизди, балдарды окутканбыз. Азыр 350гө жакын мугалимдер ошол психология, логопедия багытында билим алып атат. 1 жылдык билим ал жерде 1600 саатты академический кылып эле, как университеттеги эле онлайн окутабыз. Анан ата энелер албетте кайрылат. Кайрылганда биз ошол жерлерде ар бир айылдан, аймактан бирден психолог чыгаралы деп максат кылып атабыз. Анан бизде билесиз, коомубузда мындай түшүнүк калып калганда, эне очокту кармайт, энеси акылдуу болсо баласы акылдуу болот. Акцент 100% только энеге кеткен да. Атага багытталганбыз. Эми караңыз, бизде азыр курстардын бардыгы апалар үчүн, билимдин бардыгы апалар үчүн, мисалы үчүн магнит аял, миллионер аял деген сыяктуу аялдарга бардык нерсе арналгандай, жигиттерибиз эркектерге алып кеткен. Эми элестетиңиз, мен өзүм дайыма окуп, билим алып, өзүм саморазвитиянын үстүндө жүрсөм, балдарымды окутуп берсем, бир тараптан, бирок менин жолдошум мага мисалы үйгө ичип келсе, мага зордук зомбулук көрсөтсө, менин баягы балдарга берген билимим бир нолго чыгып калат. Натыйжасыз болуп калат, нолго чыгып калат. Ошон үчүн айтайын дегеним, биз азыркы күндө токтотушубуз керек да, аялдарга басым жасаганды. Аял билим алып бүттү уже. Баягы бирөө айтып атат го, менин аялым барбаган, курсу калган жок деп. Ошондой аялдар бүттү. Азыр биз эркектерге басым жасашыбыз керек. Эгерде эркектер дин жаатынан, психология жаатынан, бизнес жаатынан, башка жаатынан билим алып өздөрүн көтөрө турган болсо, ушундай эркекке болгон зомбулук, балдарга болгон зомбулукту биз эффективдүүрөөк токтото алабыз да. Анткени аял канчалык тырмыша бергени менен жыйынтык азыраак болот атпайбы? Эми жыйынтык болуп атат, бирок жыйынтык азыраак болуп атат да. Мисалы үчүн мен Инстаграмга өзүмдүн номеримди чыгарып, ушул номерге чалыңыздар, биз лагерь ачып атканбыз, ошо лагерге каттоо боюнча чалыңыздар деп чыгарып койсом, аял киши чалса, чисто по факту мындай лагерь боюнча чалат да. Канча сом, канча. А эркектер чалсачы, 10 эркек чалса, 10-нун 9-у жеке проблемасы менен чалат да. Мен аялым Москвага кетип калды, ушуп кеттик, минтип кеттик, мен аялым түшүнбөй атат. Кайсыл эме болсо дагы эркектер чалат да. Анан мен тамашалап айтып калам. Бизде реабилитационный центр для женщин деген бар. Для женщин и для детей. Но реабилитационный центр для мужчин деген жок. Эркек кишилерге дагы биз ошол камкордук бир центрлерди ачышыбыз керек. Эркектер дагы муктаж, анан эркектердин билимине 100 эмес 1000% басым жасашыбыз керек. Ошондо биз ушул коомдогу баягы зордук зомбулукту эффективдүүрөөк алдын ала алабыз. Мектептерде деле эркек мугалимдер жок. Анан үйдө аял киши доминант болсо, элестетиңиз, мен бизнес-вумен болсом, мен акча тапсам, баарын кылсам, менин сөзүм авторитет да, менин жолдошумдун сөзүн эч ким укпайт да. Үйдөгүлөр укпайт, а мен жолдошум сөзүн укпагандан иерархия бузулат да, биздин небере чөйрөлөрүбүздүн баардыгы ошондой болуп чыгат да. Ошон үчүн биз эркектерибиздин эмесин, авторитетин, илимин, билимин колдон келишинче көтөрүшүбүз керек. Ушул жерден айткым келет да, негизи ошол жоопкерчиликти ошону үй бүлөдө деле биринчи аял киши алып алганбы азыркы коомдочу? Анан мисалы кайрылгандар деле ушул ата энелер баласын окууга алып барган деле ушул энеси болуп калып атат да. Анан негизи эле азыркы ушул ата энелер негизи өздөрү ата эне болгонго даяр болду беле? Жок, ата энеге болгонго даяр болуу, даяр эмес деген, мисалы үчүн даяр болуш керек, анан даяр эмес экен, анан башка мамлекеттер даярдайт экен деген нерсеге биз мындай олуттуу деле карабайбыз. Мен жеке мен өзүм олуттуу карабайм. Себеп дегенде, кыргыздын каада салты бар. Биз ошо каада салтыбызга таянып эле, нарк насилге таянып эле балдарды тарбиялап кете беребиз. Биздин өзүбүздүн талим тарбиябыз бар. Ошону эле бекем кармансак эле кете беребиз. Бизде жазылбаган мыйзамдар бар да, ошолорго бекем кармансак эле болду. Анан тиги Японияда, Кореяда, башка мамлекетте атайын
үй бүлө мектеби бар экен, үй бүлө болгонго даярданат экен. Бирок ошол үй бүлөгө болгон даярданган күндө дагы ошол үйдө чыр-чатак чыгат да. Чыр-чатак чыгат, башка нерсе болот. Бирок менимче биздин өзүбүздүн эле салт санаабызга, үрп-адатыбызга таянып, ошонго бекем карманып, жолдошторубузду сыйласак, баардык нерсе өз ордуна келет. Мурда билесиздер да, ата-бабаларыбызда баягы аталар боз үйдө отурган, апаларыбыз ушундай алды менен кирип, алды менен чыккан да. Аябай сый-урмат көрсөткөн да. Азыр болсо андай сый-урмат көрсөткөндөр жок. Бардык эле Кыргызстандын бардык эле үй бүлөлөрүндө ушул нерсе болгон болуш керек. 91-жылга чейин эркектер аябай иштешкен, дүркүрөтүп акча тапкан. 91-жылдан кийин союз таркагандан кийин ар бир мамлекеттин өзүнүн валютасы чыккан. Ошондо эркектер мындай кичине кыйынчылыкты көтөрө албай ичип кетишкен да. Көпчүлүк эркектер арака берилип кеткен. Анан аялдар шым кийип алып, чатыраш сумканы көтөрүп базарга чыгып кеткен. Вот ошондо биздики иерархия алмашып кеткен да. Бузулган. Көпчүлүк аялдар күчтүү болгон. Азыр дагы мага айтат да, мен күчтүү аялмын, кантип күйөөмө полномочияны кайра өзүнүн милдеттерин берем депчи. Себеп дегенде мындай да, мисалы кыш мезгилин алайлы. Кыш келди дегенде көмүр түшүрмөй деген маселе бар да. Любой үй бүлөдө көмүр түшүрмөй деген маселе бар. Анан ошондо аял киши айтат да, Ишмат, үйгө көмүр түшүрүш керек, кыш келди дейт да. А ошону айтпай эле аял киши 5 күн тоңуп жатса, 6-күнү Ишмат көмүр алып келет да үйгө. А биз ошону кылбайбыз да, чыдабайбыз да. Биздики по полочкам болуш керек да. Эме погоданы карап алып, так 10 күндөн кийин кар жайт экен, үйгө көмүр түшүр деп күйөөңө приказ бересиң да. Ошондо аял киши алдын ала пландап коюп атабы? Алдын ала пландабаш керек. Пландап коет да биздикичи. 10-декабрда кар жайт экен, 5-декабрда көмүр түшүрүп кой деп приказ. Анын кол алдындагы ишчиси эмес, жумушчусу эмес, улуу баласы эмес да. Бизде көпчүлүк учурда күйөөлөрдүн улуу баласы кылып. Анан ошонун негизинде жанагы измена, ойноштук деген чыгат да. Сенин аялың эмес, апаңдай болуп атса, же эжеңдей болуп сага приказ берип атса, сен өзүңө слабыйраак бирөөнү издейсиң да сырт жактанчы. Эми бул башка тема, бирок айта турган нерсем, аял тирүү болсо дагы, өтүп кеткен болсо дагы бул турмуш токтобойт экен да. А бирок эркекке ошол нерсени берип койсоңуз, мейли кеч кылсын, бирок ал акыр кылат да ошол нерсеничи. Өткөндө мага консультацияга бир эже жазды, канттан онлайн консультация. Анан айтат да, менин жолдошум мен бакырмайынча эчтеке кылбайт дейт да. Элестетип көрүңүз, менин жолдошум, мен ошол контекстти кесип алып, мындай кичине 5-10 минутта өзүмө келе албай турдум да. Менин жолдошум мен бакырып урушмайынча бир нерсе кылбайт. Бакырып урушсам анан туруп барып кылат дейт. Ал өзүнүн жолдошун бала кылып алган. Автоматически, а жолдошу да ошол нерсеге көнүп алган да. Өзү психологияда 21 күн деген нерсе бар да. 21 күндө адамга бир нерсени кечикери кыла берсең, ал ошого көнүп калат да. А тиги жолдошу менен как минимум 15 жылдан бери жашап атат, ал уже көндүрүп алган да жолдошунчу. Ошон үчүн үй бүлө институтун бекемдешибиз керек. Анан айымдар кичине назик болуп, эркекке берип салыш керек должностьти, баягы милдеттеринин баарын берип салыш керек, артып салыш керек. Ошондо жеңил жашоодо аял бактылуу болот да, түйшүгү жок. Анан оорубайт. Больницага 1000 адам барса, ошонун 800 аял, 200 эркек. 80%, 85% бизде айымдар ооруйт, себептен түйшүктү мойнуна алган. Хотя ал түйшүктү эч ким берген эмес. Сиз ушул эле учурда баягы ата-энелер, анан ата-энелер менен кошо ошо балдар менен да иш алып барып жатасыз. Анан кийин балдар мисалы эмнелерди себеп кылат ушундай, кандай жардамды күтүшөт алар ата-энесинен? Балдар биринчи жакындарынанчы? Ооба, балдар биринчи мезгилде эркиндикти каалайт. Билесизби? Балдар биринчи мезгилде эркиндикти каалашат да. Мындайда ата-эне менен баланын ортосунда конфликт эмне үчүн келип чыгат? Мисалы, мага ата-эне келсе айтат да, мен апам бир кофта алса, ал кофта жеңи 10 метр узун болсо да мен алып кийип алчумун, унчукпачымын дейт. А менин кызым болсо бир эмес 10 кофтаны көрсөтсөм да ошону тандап алат дейт. То есть бул да кичинекей, бул Z поколениясы деп коет да, буларда деген тандоо болуп атпайбы? Тандагысы келип атат да. А буда деген тандоо болгон эмес да. А ошон үчүн мунун кыжыры келе берет да, бугачы баардык чоң адамдар качандыр бир кезде кичинекей болгон дейт да. Все взрослые люди, они были детьми дейт да. Бунун кичинекей кезинде калып калганда ошондо көпчүлүк ата-энелер өздөрүнүн балдарын конкурент көрөт. Таңгуулашат экен да. Ооба, бул шүмшүктө тандоо бар, а менде тандоо жок болгон эмес беле, мен тиги 10 размер чоң болсо эле кийбедим беле деп кыжырланып анан буну урура берет да. Анан ушул жерде дагы бир аябай мындай тонкий момент бар да. Язык любви через агрессию деп коет да, сүйүүнүн тили ачуулануу менен. Мисалы, бул баласы же кызы каргада баласын аппагым деп коет да, миллион жолу жаман болсо дагы ата-энеси сүйөт да. Бирок ата-энеси буну урушат, урат, сабайт, анан кайра сүйөт да. Анан урушуп кайра сабай бергенден, кайра сүйөргенен уже бала түшүнөт да, так, ата-энем мени по-любому жакшы көрөт экен, мен айтканым кылат экен деп туруп, бала уже манипулятор болуп атат да. Манипуляция кылып баштайт. А жанагы ата-эне болсо өзүнүн агрессиясын урушуп чыгарат, анан кийин эмне менен компенсация кылат? Кийим менен, мороженое менен, тати токоч менен компенсация кылат да. Көрсөтпү? Ошон үчүн бул жерде деген ата-эне баланын мындай сен жакшы болсоң дагы, жаман болсоң дагы жакшы көрөм деп, бирок урушкандан кийин эч нерсе алып бербеш керек взамен.
Потому что бала азыр мен сабады урду ыйлатты, азыр обратно да бир нерсе берет деп күтпөш керек да. Уруштуңбу ошол момент 1 жума 5 күн тик коюш керек да. Андан кийин унутулгандан кийин анан алып берсе болот. Же болбосо бир нерсе алып берип туруп андан кийин урушуш керек да. То есть ургандан кийин анан обязательно вознаграждение сени сабагандан кийин мен сени сыйлайм деген түшүнүк калбаш керек баладачы. И кызда дагы ошол нерсе калбаш керек. Бул жерде баягы мисалы балдар азыркыдай эле жогоруда айтып өткөндөй эле көйгөйлүү бир учурларга барып атышат да, анан ошол өзүнө кол салуудан же болбосо досторуна агрессия көрсөтүүдөн, анан ата-энеси менсинбей калган учурларда бул менин эмнесин айткысы келет алар? Да, ошол учурда алардын психологиялык абалы кандай болот? Мени тек коелачы деп айткысы келет, мага тиешпегилечи дейт, анан кийин мени сүйгүлөчү, просто жакшы көргүлөчү дейт. Көңүл күтөт экен. Көңүл күтөт, мен просто сүйгүлөчү, жакшы көргүлөчү дейт. Анан апалар менен сүйлөшсөм, 5 балам бар, эми 5-өөнү тең эле сүйүп атпайм, эми дальше каяка дейт да. Сүйөт деген ушунчалык болот да дейт. Бирок балдар деген ушунчалык эсепчил болот да. Эсептейт, билет бардыгынчы. Мага мындай кылып койду, тигиндей кылып койду, балдар эсепчил келет, ошон үчүн колдон баарын жакшылап сүйүү бергенге аракет кылыш керек. Бирок кайра эле эгерде апасынын өзүндө сүйүү жок болсо, ал каяктагы сүйүүнү берет? Атасы сүйбөй атсачы. Атасы башка кыздар менен сүйлөшүп атса, ойнош күтүп атса, же болбосо ишинен проблема болуп келип аялын урушуп атса, ал каяктагы сүйүүнү берет? Бул жерде ошол үй бүлөдө ата эне бири-бирин сүйсө, жакшы көрсө, анан балдарга толук кандуу сугарат да, сүйүү бере алат, бөлүштүрүп бере алат. Бизде ата-энелердин көйгөйү экиге бөлүнөт. Кыргызстандын ичиндеги ата-энелердин көйгөйү, анан Кыргызстан сыртында мигрант ата-энелердин көйгөйү. Кыргызстандын ичиндеги ата-энелердин көйгөйү мындай жакшы көйгөй деп койсок болот да. Анын алдын алып койсо болот, эметип койсо болот. Бирок мына мигранттардын чынында айласы алты кетип атат да. Себеп дегенде бизге Москвадан, Америкадан, Европадан көп байланышка чыгат. Ал жака барган основной 5-6 класстын балдары барды. И плюс Украина менен Россиянын согушунда аякта да миграцияга кетти да, украинец балдар кыздарчы. Ошол жерден анан биздин балдар кыздар бирип алып, и укугун өздөрүнүн укугун мындай ата-энелерден талап кылып, сиз менин урушканга акыңыз жок, мен керек болсо сиздин ата-энелик укугуңуздан ажыраштырам деп апаларына болгон жек көрүү аябай көп күчөгөн да. Апаларынын айласы алты кетип атат. Бул чет өлкөдө мигранттардын акыбалы дагы оор. Анан Кыргызстандагы ата-энелер албетте эки нерсени кылсак, биринчиден мектепте мугалимдерди сыйласак, мугалимдерге болгон сый-урматыбыз ашса, Советтер Союзундагыдай болуп эле балдарыбызды ишенип берсек, ушуну эти меники, сөөгү сеники деп коет беле, же сөөгү меники, эти сеники, иши кылып ошондой кылып туруп, урсаңыз дагы, урушсаңыз дагы мен келбейм, мен баламды защищать этпеймин деп койсо эле болду эле да. Бизде деген жүгүрүп барып атпайбы, мен көп учурларды көргөм, ата-энелер бакырып өкүрүп мектепке эмес, базарга келгендей болуп келет эле да. Келип директорду да, класс жетекчисин да уят кылып урушуп сөгүп кетет да. Мен ошол жерде мынтип эле эки колун бириктирип эле калып калам, эчтеке деп элечи, келип ушундай заарын төгүп чачып кетет. Мугалимдин авторитети жок болсо, ал нормальный билим бере албайт, балага тарбия бере албайт. Ошон үчүн азыр мугалимдерди колдон келишинче сыйлап, анан балдарыбызды ишенип берсек. Ушул эле суроодо баягы миграция мурда деле болгон да, мисалы 90-жылдан эле укмуш башталганда. Анан ошол учурда бирок мындай окуялар мындай аз катталчу эле, же ачыкка чыкпачу эле, бирок азыр мындай мисалы статистика боюнча алып карасак деле мигранттын балдарынан келип чыгып атат деген статистиканы беришет да. Бул жерде бир мындай плюс жагы дагы, минус жагы да, эмне айтайынбы мигранттардын? Алар деген кеткенде 90-жылдар жалгыз кеткен да. Азыркы кеткендер булар жөн кетпейт да, балдарын ала кетет да. Мен таштап кетмек белем да, анан балдарын алып барып бир үйгө камап коет. Бала почти что жындыханада же уровенде жашайт. Мурдагы миграция, ата-энеси миграцияда жүргөн балдар мындай жакшы эле көңүлгө тойгон. Алар Кыргызстанда болчу, аларды тайенеси, чоң атасы, бир туугандары карап, кандайдыр бир деңгээлде алар жакшы тарбия алган, жетиштүү тарбия алган. Эмнеге бизде азыр тили чыкпаган ЗРР, ЗПР деген оор көп? Потому что мигранттар өздөрү жалгыз ажырашып кеткен, аз келгенсип, балдарын общий 15 мигрант биригип туруп 10 баланы бир үйгө камап коет экен. Кичинекей балдар, андай случайлар көп көрдүк. Анан булар балдар менен чогуу кетип калат ба? Балдар менен чогуу кеткенден кийин биринчиден ата-эненин өзүнүн эмоционалдык абалы начар, себеп дегенде миграцияга жөн кетпейт да. Карызыман кутулайын, кредитимди жабайын, тоюмду өткөрүп алайын, үй куруп алайык деген сыяктуу бир максаттын негизинде кетет да. Анан ал жака баргандан кийин только максат акча табуу. Баласын чогуу колтукта алып бара алган. Балага ал жерден 1000% көңүл бурулбайт да. Тарынуу боюнча мисалы психологияда тарынуу деген нерсе бар да. Анан азыркы учурда ошол тарынып, үйүн таштап кетип, анан 2-3 күндөн кийин милиция тарабынан табылган окуялар көп кездешет да. Анан бул тарынууну сиз кандай, мындай ата-энелер ошол учурда балдарына кандай мамиле жасаш керек? Мисалы көпчүлүгү ошол өткөөл куракта болот да. Тарынуу маселесинде психология аябай олуттуу карайт.
онкологиялык көп ооруларга диагноз койгондо бул медицинада дагы бар. Кичинекей кезинен же кандайдыр бир кезде качандыр бир убакытта таарынычтын негизинде адам ушундай ооруну пайда кылып алды деп көп диагноз коет да. Бул психология, биз психологдор таарынуу маселесине олуттуу карайбыз. Эми албетте үй бүлөдө уруш талаш чыр-чатак болот, бирок ата-энелер ушунчалык бизде жоопкерчилиги жок. Балдар таарынып чыгып кете турган болсо деле кайра келет да деп коет. Анан ал балдар келбей, кандайдыр бир зордук зомбулукка кабылып, бир жаман учурлар көп катталат да. Мисалы, биз ошол Ички иштер министрлигинде иштеген, именно жаш өспүрүмдөр менен иштеген агалар менен, эжелер менен көп сүйлөшөбүз да. Анан алар айтат, чолпон дейт, ушунчалык балдарын Кудайга тапшырып койгон ата-энелер бар дейт. Мисалы үчүн кыздар, балдар үйүнөн чыгып кетет экен да, анан сурогу бар экен алардынчы, ата-энелер да билет экен ал сурогунчу. Бул 3 күндөн кийин келет да таарынып деп коет экен. И ошентип бир жумада 15 күндө, бир айда каждый раз жоголуп турат экен да бала кызчы. Ата-эне ага реакция кылбайт экен. Ал баягысы кармап калыптыр, ал 3 күндөн кийин келет да. Анан 4-күнү күнү жок болуп атса, анан жазып коет демиш да. Учетто 4-күнү күнү жок болуп атат же 5-күнү күнү келеби деп ушунчалык бизде ата-энеде жоопкерчилик кеткен. Бизде азыркы мезгилде мен айтат элем, мамлекеттик институттар, Ички иштер министрлиги жакшы иштегенин негизинде ата-эненин жоопкерчилигин наоборот алып алган да буларчы. Бир нерсе боло калса эле баягы мектептеги соцпедагогдор, идеенчиктер бара калып, милиционерлер бара калып, ата-энеге алып келип бере калып үйүнөчү. Ошонткенден кийин ата-эне жоопкерчиликти өзүнүн мойнунан илип берип койгон мамлекеткечи. Ошон үчүн албетте мамлекеттик институттагы милиция кызматкерлери баардыгы жакшы деңгээлде иштеш керек. Ушул темпте жакшы иштеп кете баш керек. Бирок ата-эне дагы өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алыш керек. Албаса болбойт. Ол эгерде бала ийгилик жаратса, онун мындай таттуу рахатын ата-эне көрөт да. Ошол милиционер көрбөйт да, же врач көрбөйт да, же мугалим көрбөйт. Ал мугалимге келип бир конфет алып келип бербейт. Эгерде туура эмес жолго түшүп, түрмөгө түшүп кала турган болсо, анын сазайын ата-энеси тартат кайра элечи. Ал милицияга, мугалимге баары бир да. Ошон үчүн бул бала 5 балабы, 3 балабы бул меники деш керек. Эми илгеркиде биз 8, 9дан 10дон бала төрөп аткан жокпуз. Ашып кетсе 3 бала, 5 баласы ошого дагы ээ боло албай кыйналып атабыз да. Ушул эле учурда баягы окуучулар арасында же балдар арасында кандай окуя катталбасын, сөзсүз эле жогоруда айтылгандай мугалимдер күнөөлүү болуп калат да. Мугалимдер күнөөлүү болуп калат, анан жазага тартылгандар дагы мугалимдер болуп калат да. Ушул жерде мисалы ата-энелер канчалык деңгээлде мындай жоопкерчиликти сезишет? Мындайда бир жамандык болсо, сен сөзсүз түрдө күнөөлүү адамды издейсиң да. Ал балаң суицид болобу, рекет болобу, башка болобу, көчөдөн кетип баратып, бутуңан чалынып кетсең дагы, эмнеге чалынып кеттим? Ушул жерде бир тактай бар окшойт, ушул жерде мамлекет асфальт салбай койду окшойт деп күнөөлүү адамды издейбиз. Биз табиятыбыздан ошондой экенбиз да, адамзатычы. Анан албетте бала мектепке бараткандан кийин биринчи мезгилде ата-энелер мугалимдерди күнөөлөйт. Бирок ошол эле учурда мен практикада көп көрдүм, мугалимдерди күнөөлөбөй, өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, мен эч кимге доом жок деген ата-энелерди көп көрдүм да. Мисалы үчүн, азыр биз статистика боюнча 2024-25 жылы рекорд суицид боюнча биз рекорд койдук да. Рекордду койдук. И бул статистика бар да, мисалы үчүнчү, общий республика боюнча, область боюнча, аймак боюнча, анын ичинде еще жазылбаган статистика бар да. Кээ бир ата-энелер балдары жашыргандар дагы бар да. Мен баламды ушуп койдум эле, балам көптөн бери ушинтип жүрдү эле деп айткандан уялып жашырып койгондор бар. То есть ата-эне кээ бир учурларда ушундай эме болот, мындай жанагы совесть деген эмне деп коет, чисто совестный деген эмне деп коет, ошондо уяттуу ата-энелер бар. Айбирлүү уяттуу ата-энелер бар. Алар болсо балдарын ушунчалык жакшы таалим тарбия алат. Эгерде ошол баласы туура эмес жолдон же кандайдыр бир ситуацияга баласы аралашып калган болсо, ал сразу жоопкерчиликти мойнуна алат да. Жок, эч ким күнөөлүү эмес, мен өзүм күнөөлүүмүн, ушундай нерсени кылдым. Мен айбирлүү уяттуу ата-энелер дагы бар бизде. Адекваттуу дейли, азыркы учурда мисалы балдар каникул учурунда да, анан кийин ушул учурда дагы алардын мындай түрдүү окуяларга аралашып калуусу көп болушу мүмкүн да. Анан бул учурда балдар бош убактысын кантип өткөрүш керек? Бош убактыларын ар кандай өткөрсө болот. Бизде деген мисалы үчүн Бишкекте болсо же Ош шаарында болсо көпчүлүк учурда тайнет айталарына, бир туугандарына, айылдарга жөнөтүшөт. Анан эгерде шарттар, мүмкүнчүлүктөр болсо лагерлерге жөнөтүшөт. Лагерь дегенде бизде мен ушул быйылкы жылда биринчи жолу биздин практикабызда лагерди баштап атабыз. Анан бизде лагерь деген аябай мындай көмүскөдө калып калган бир эме экен да.
бөлүк экен, тармак экен, Көмүскөдө калып калган тармак экен. Себеп дегенде Ош областынын ичинде эле мамлекеттин карамагында 6 лагерь бар экен, ошонун 3-өсү иштейт, 3-өө иштебейт экен. Эң кызыктуусу ошол болду да мага. Анан быйыл жандандырып алсак, биз дагы буюрса лагерь ачып атабыз, жандандырып алсак, кийин башка область, башка республика, башка жерлерден дагы ачканга аракет кылабыз да. Ошол аймактардын ичиненчи лагерге суроо талап аябай көп экен. Ата-энелер жайкысын каяка балдарын жөнөтөрүн билбейт экен. Анан бизде транспорт маселесинде мисалы Баткенден Ысык көлгө алып барса эчтеке эмес экен да, бирок Ысык көлдөн Ошко алып келсе мындай маселе экен да. Мен айтам дей, Баткенден балдарыңарды Ысык көлгө алып баратасыңар, Ысык көлдөн бизде мындай алмашуу деген жок экен да. Баягы азыр бизде лагерибизге 7 областтан келатат да, Таластан, Нарындан, Ысык көлдөн бардык жактан келатат да. Балдарчы эртең ачылышы болот. Анан алар биринчи эметкенде эле, эмнеге Ошко ачтыңар деп сурашты да. Мындай Ош деген аларга башкача болот экен да, эмнеге Ысык көлгө ачкан жоксуңар депчи. Анан биз Оштон ошо Алай районун тандап алдык. Мурдашта Үччат деген жайлоо. Ал Үччат жайлоосу деген аябай тарыхый жер. Негизи эле Кыргыздын бардык жери тарыхый жер. Өзгөчө жерлерде, бирок ошол Үччат деген жайлоо тарыхый жер. Ал жерде Курманжан Атканы киносу толуккан ошол жерде тартылган. Ошол жерде Каныкей үңкүр деген бар. Айтор мындай тарыхты айтып бергенде дагы жөн эле айтып берип койсоң кызыксыз да, анан кийин карматып көрсөтүп балдарга айтып берсең ал кызыктуу, сиңимдүү дагы болот да. Ошол буюрса жакшы бир тарыхый, кереметтүү, касиеттүү жер тандап алдык. Программабызда ошол эң биринчи мезгилде балдар келгенде ошо психологиялык тест алабыз. Эми баланын психологиясын эң жөнөкөй эле тест менен текшерип койсо болот. Үй, дарак, адам. Жөн эле үй, дарак, адамды тартып берчи балам десең, ал тартып берсе, ошонун негизинде эле баланын психологиялык картина деп коет, портрети чыгып калат да. Анан ошонун негизинде балдарга баягындай мындай өздөрүнө жараша подход кылып кете беребиз. Анан таалим дагы болот. Таалим десек, өзү мындай экен да, лагерь дегенде биз англис тилин үйрөтөбүз, Куран үйрөтөбүз, анан тиги бу деп өздөрүн реклама кылып баланы чакыра берет экен. Бирок 10 күндүн ичинде англис тилин үйрөтө албайсың. 10 күндүн ичинде балага Куран жаттата албайсың, араб тилин үйрөтө албайсың. Биз реалдуу нерсени алдык, колубуздан келишинче эмнени үйрөтө алабыз балага? 10 күнүн ичинде исламдын принципи бар. Кандай принцип бар? Эң жөнөкөй принцип бар, бул алдабаш керек. Бирөөнүн акысына кирбеш керек. Ата-энени сыйлаш керек. Бейшенен таманды. Бул жөнөкөй, бирок философиясы терең принцип. Эгерде адам алдабаса, ата-энени сыйласа, бейшенен таманда деп билсе, бирөөнүн акысына кирбесе, андан өткөн бактылуу адам жок да. Негизи эмне себептен ошол баягы психологиялык лагерь деп аталды? Чындап эле ошо балдардын мындай ошол 10 күн убакытта алардын мындай абалын чечкиңиздер келдиби? Ооба. Анан ата-энелер чындап эле ошо кызыктар бекен? Аябай кызыктар экен. Көп чалуулар болду, көп поток заявкалар келди. Биздин иштегенде иштөө багытыбыз мындай болот, 2 тармакта болот. Мисалы үчүн, биринчи биз лагерде балдар менен иштей беребиз. Анан ал 10 күндөн кийин баягы эле ата-энесине кайтып барат да, баягы эле жергечи. Анан биз параллельно ата-энелерине дагы онлайн сабак өтөбүз. Ошол балдардын акыбалы боюнча, өздөрүнүн акыбалы боюнча самосохранение деп коет. Бизде үй бүлөдө эң чоң көйгөй апа баласын сабайт. Энелер балдарын сабайт, потому что ал күйөөсүнөн, кайненесинен, кайнежесинен зордук зомбулук көрөт, анан кийин балдарды урган бизге выгодный да, анткени балдар бизге кайра кайтарым ура албайт да, бизди кайрачы. Ошон үчүн эң чоң көйгөй апа баласын урат да. Ошону жок дегенде алдын алсак, мисалы бизге келгенден кийин, Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар го, кылымга артар 1 күн депчи. 1 күндө деле аябай жакшы нерсени берсек болот. 1 күндө да адам аябай жаман нерсени берсең болот. Ошону өмүр бою сактап калат да балачы. Ошон үчүн балага 10 күн аябай жакшы бир кичинекей багытта бир тармактуу билим бергенге аракет кылабыз. Ошол эле учурда ата-энеге онлайн түшкү обед учурунда 12-ден 1ге чейин ата-энелерге сабак өтөбүз. Балдарда ушундай көйгөй бар экен, ушул нерселер бар экен деп туруп анан сабак өтөбүз. Ошондо 2 тармактуу болгондо алар кайра бириккенде жакшы эффект чыгат. Жыйынтыктоочу суроо болсо, негизи эле ошол сиздер балдардын, ата-энелердин негизи эле ошо көйгөйдү чечүү менен иштейсиздер да, анан өзүңүздөр жетишип атасыздарбы ушул маселени чечкенгечи? Кандай колдоолорду күтөсүздөр? Биз өзүбүз Кудайга шүгүр мамлекет тарабынан, жеке өзүбүздүн ошол тааныштарыбыздан көп жардамдар келип атат. Ош областынын ыйгар мукты өкүлү Элчебек Нуржадиевич дагы аябай чоң колдоо көрсөттү. Себеп дегенде этно лагерь дегенде жактырды. Жактырып, биздин балдарга ушул нерсе керек деди. Колдоо Кудайга шүгүр жакшы эле болуп атат. Анан биз жетишкенге аракет кылып атабыз. Бизде перспективный план 5 жылга, 10-15 жылга коюлган Билгирим академиясынан биз азыр сунуштап атабыз. Ошол лагерь менен кошо эле ар бир айыл өкмөттө
китепканалар бар. Мамлекеттин балансында китепкана бар. Ал китепкана чаң басып архивке айланып кеткен да. Ошол жерлерди үй бүлө институтун бекемдөө деп бир институт ачайлы деп атабыз да. Акысыз эле аялдар келип, кишилер, байкелер келишип туруп, ошол жерде билим алып, жашынакай бир мындай жакшы бир центр кылайлы деп атабыз да. Ушул сунушубузду киргизейин деп атабыз. Анан бул тармак аябай мындай жакшы тармак. Себеп дегенде бир адам менен сүйлөшкөндө 1,5 саат, 2 саат сүйлөшөсүң, анын көйгөйүн угасың, чарчайсың, бирок анын жыйынтыгын көргөндө аябай рахат аласың. Мисалы мен өзүмдү багбан деп элестетем да. Мисалы багбандар 1 гектар, 10 гектар жерге бир алманы, же жүгөрүнү эгкен болсо аны карап анан түшүмүн алгандан кийин жыргайт го. Аябай сонун түшүм алдым депчи. Мен өзүм ошондой элестетем да. Келет проблемалар менен балдар, ата-энелер, анан келгенде чоң эжелер дагы ыйлашат, 50-60 жаштагы байкелер ыйлайт, анан эркек кишилер ыйлабайт деп элестетет. Аял кишиде кандай проблема болсо, эркекте деле ошондой проблема бар. Негизи эле ушул ата-энелердин ичинен кимиси мындай жоопкерчилик болуш керек, анан балдарды туура тарбия бериш үчүн, ошолорду ушундай жолдон тартып алыш үчүн алар эмне жасаш керек? Элдерге мындай кайрылуу. Жыйынтыктоочу мен 3 нерсе менен кайрылып кетейин. Эң биринчи нерсе бул миграция жаатына кайрылайлы. Бизде эгерде кандайдыр бир мектепте айылда көйгөй чыга турган болсо, айтат да, ал кимдин баласы экен десе, ал мигранттын баласы экен дейт да. Анан бизде мигранттар баягы өтөдө айтып кеткенде эле кандайдыр бир максаттын негизинде кетет чет өлкөгө. Алар жөн эле туруп туруп эле, ой мен Москвага кеттим дебейт. Кандайдыр бир кыйналыштын, кысталыштын, акча жетишпейт, карыз, кредит деген сыяктуу нерсе негизинде кетет. Бирок ошол жака баргандан кийин негедир биздин мигранттар көпчүлүк учурда максатын унутуп коет да. Ошол жака жеткенден кийин максатын, айылдагы балдарын, бир туугандарын унутат дагы, ошол жактын убактылуу кызыкчылыгына батып кетет. Мигранттар азыр ушунчалык өздөрүн жыйнап, максатын коюп, мен 2 жылда үй салышым керек, мен 1 жылда карыздан кутулушум керек, 2-нчи жылда мен Кыргызстанга келип ишкерлик кылып, бизнес кылып кетишке дагы өзүмө кичине капитал куруп алып, анан барышым керек деп, ошондой бир чоң бийик максат коюп туруп, көйгөйдү алдын алыш керек. Бул биринчиси миграция. Ал эми экинчиси болсо күнөөлүү деген нерсе бар да биздечи. Бизде мындай 3 бурчтук бар да, треугольник деп коеюн. Мугалимдер болсо ата-энелерде, ата-энелер болсо милицияларда, милициялар болсо мугалимдер ушул бири-бирине эле күнөөлөй берет. Бири-бирин күнөөлөгөндөн кийин уже биз балдарга мындай өзүбүздүн аброюбузду жогото алабыз да. Себеп дегенде карасаң, мугалим ата-энеңди шооп атат, ата-эне болсо мугалимди шооп жамандап атат. Ошол бири-бирине эле күнөөнү төңкөй бергенде биз эч качан жыйынтыкка келбейбиз. Колдон келсе эч качан ата-эне мугалимди, мугалим ата-энени күнөөлөбөй, даже если күнөөлүү экенин көрүп турсаң дагы күнөөлөбөй жоопкерчиликти моюнга ала турган болсок, биз тезирээк жыйынтыкка жетебиз. Ал эми үчүнчү маселе болсо, мен өзүмдүн агартуучулук тармакта психология жаатында иштеген кесиптештериме кайрылып кетет элем. Биз ушуга чейин энелерди, аялдарды аябай пиар кылдык. Энеси акылдуу болсо 5-4 акылдуу болот, атасы акылдуу болсо 5 бала акылдуу болот деп бирөөс деген сыяктуу болуп, аябай пиарды энелерге бердик да, акыркы 5 жылдан беричи. Эми ушунчалык пиарды эркек кишилерге берели. Эркек кишилер эгерде билим ала турган болсо, биз 15-20 жылда жете турган жыйынтыкка, аялдардын күчү менен 20 жылда жете турган жыйынтыкка эркектердин күчү кошулса, биз 5 жылда эле социалдык көйгөйлөрдү алдын ала алабыз. Бат эле ошол нерседен чыгып кете алабыз. Бул жерде аябай бир философиялык же болбосо бир чоң бир мыйзамдардын кереги жок. Кичине эле тартип күчтүүрөөк болсо, эркектин үнү катуу чыкса, эркекти биздин балдарыбыз авторитет көрсө болду. Ошон үчүн илимди дагы, билимди дагы, коомчулук баардык мындай назарыбызды, көңүлүбүздү эркектерге бурсак, эркектердин аброюн көтөрүп алсак, биз көйгөйлөрдү алдын ала алабыз. Мен ойлойт элем, 95% интернеттен бардык жактан курстарды ачып баштаңыздар. Ийгиликтүү эркек, бизнесмен эркек, бактылуу эркек деген сыяктуу курстарды ачып, ошолорду сатып, эркектерди билимге умтулайлы, анан көйгөйдү алдын алуу бизге дагы жеңил болот. Рахмат сиздерге, сак саламатта калыңыздар деп коюш керекпи? Рахмат сиздин келип бергениңизге, ошол убактыңызды ажыратканга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасына күбө болдуңуздар. Бүгүн биз балдар темасында жана алардын психологиялык абалы боюнча талкуу жүргүздүк. Жогоруда айтып өткөндөй эле, негизи эле бул көйгөйдү чечүүдө ушул эне гана эмес, ата дагы жоопкерчиликти алыш керектиги жана балдар ата-энеден көңүл гана күтө тургандыгы айтылды. Ош ТВ телеканалы эфирдик убактысын мындан ары улантат.